деп нан болсо эле айтты курсагын багабыз. 7 каналдын кайрымдуулук багытында тартылган өткөн жумадагы каарманы Назгүл Рахматуллаева акыркы жашап келген үйүнөн да чыгарылды. Айтымында убактылуу жашап турган үйдүн ээси турак жайды оңдоп өзү жашаарын айткан. Бул абалдан улам Назгүл айым агасынын үйүнө көчкөн. Отурган үйүбүздө хазайын өзүм жашайм, көчүп кетейин деген үй. Биз бузду башка салабыз дегенден ал жерде бошотуп бердик. Бир күн, 2 күн эле турдум бул жерде деле. Анан ушу батпайбыз да, батырбайт да, көрүп атасыздар го, кыйкырып келген сайын адамдар келсе эле бакырып кыйкыра берет өздөрүнчө эле үйү бар деп эле. Өзүбүз ушу үй жок, арасат болуп жүрөбүз да азыр. Ушул тапта Назгүл айымга туш тараптан жардамдар берилип жатат. Кайрымдуу колдордун жардамы менен уул кыздарынын кийими бүтүн, тамагы аш болуп жатканын айтат. Бул үчүн жалпы эл журтка ыраазычылыгын билдирүүдө. Эми анын бирден бир көксөгөнү өз үйүнүн болуусу. Элдер жардам берип атат. Кудайга шүгүр, элге чоң рахмат. Балдарыма кийим кечесине, тамак ашына баарына жардам берип атат. Ал чек эжеңиздин артында да? Эжем артында да. Алар экөө чогуу жашайт экен деп атпайбы? Сиздер чогуу жашайсыздар? Биз чогуу жашабайбыз. Биз балдарыбыз батпайт, өзүбүз деле немеде, балдарыбыз менен бөлөк жашайбыз да баары. Ошону айттыңызбы бүгүн келгендерге? Келгендерге айтсам, түшүнбөй атат да. Илгери 20 адам бир үйдө жашаган, 40 адам жашаган деп. Анан силер бир үйдө жашашыңар шарт деп, ошентип бизге шарт коюп неме кылышты. Назгүл Рахматуллаевага буга чейин жер берилген деп Айыл өкмөт Facebook баракчасы менен билдирүү тараткан. Бул жагдайга коомчулук тарабынан күмөн санагандар да жок эмес. Маселенин чын төгүнүн билүүгө Айыл өкмөткө бардык. Анда 6 сотук жер Назгүл Рахматуллаевага эмес, анын бир тууган эжесине берилген. Назгүл деген кыз ошол жарандыкты эми алып атпайбы, өзүңөр неме кылсаңар керек. Жарандыкты неме кылганчыкта жарандыкты алганга документ даярдап берди, канчалуу келди. Эптеп алды уже. Эми анан кийин ага чейин продукта бергенбиз ага деле. Берки келгенде менен чогуу жашайт деп атпайбы? Чогуу бир семья деген үчүн бир бөлбөй эле бергенбиз да. Буга бербей эле кой деген эмеспиз да. Бирок чек берки эжесинин атында. Жок, чек ага, чек эжесиге бергенбиз ооба. Анын жарандыгы бар, паспорту бар, ага бергенбиз. Биз ошо 20 гектар трансформацияга келген болчу, ошодон бергенбиз. Анан былтыр там салган жардам бергиле деген 5 тонна цемент, анан 5 тонна цементтен кийин шагалга деп жардам берди, шагал төккөн. Ага 10 миң сом бергенбиз. Ошол быйыл болсо быйыл ошол тамдын эле үстүн жапканы 115 миң сом акча бердик. Бүт уста акысы ичинде. Ушул мемеге кирип алсын депчи. Аталган үй бүлө Сузак айыл өкмөтүнүн базасында аз камсыз болгондордун катарында. Ага ылайык өкмөт тарабынан ар кандай жардамдар да берилип келет. Кошумчалай кетсек, Сузак айыл өкмөтүндө 1,5 миңдей адам жер тилке алууга кезекте турат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.